Аймы Демир Кичи районунда бир чоң үй күйгөн. 9 этаждуу үй күйүп, ош жердин биринчи этажы, биринчи кабатынан өрт чыгып, ошол подъезддин баарын түтүн каптап, үстүнкү этаждагы кишилер ылдый эшиктеринен чыга албай калышкан болчу да. Өрт ошол учурда өрт өйдө каптап аткан. Ошол учурда биздин 7-чи бөлүк биринчи барып, көп кишилерди ошол терезелеринен, кабаттардан 5-чи кабат, 6-чы кабат, 3-чү кабаттардан көп кишилерди куткарып чыгарган күнүбүз болгон да. Куткаруу биздин эң биринчи биздин милдет да. Бирок кандай десем, андай учурлар көп болот, кыйын учурлар, жардам берген учурлар көп болуп калат. Бизге вызов түштү, Каражыгач конушунан машина күйүп атат деп. Биз өздүк курам менен дарекке барсак, машина күйүп аткан экен, машина жүрүп турган экен. Машинанын печкасы иштеп атып, машинанын печкасынан өрт чыгып, машинанын ичинин баары күйүп кетти. Түтүн экен, эчтеке көрүнбөйт. Ичинде эч ким көрүнбөйт. Эшигин ачайын десек, центральный замокко түшүп калыптыр, култанып экен. Айнегин сындырсак, ичинде пострадавший бар экен. Адам уктап калыптыр. Колунан кармасам, колу катып калыптыр, тырышып. Айнектен суруп чыгып, алып чыгып өздүк курам менен искусственный дыхание кылып, аны спасать эттик. Андан кийин скорый чакырып, скорыйга өткөзүп бердик. Скорый чакырдылар. Дыхание.